коргоо жаатын аябай чыңдадыңыз, көрүп атабыз. Жанагы чек арага зым тартылып атат. Жанагы чек арабыз кулап калган зым болуп, чын болуп деп жанагы акындар ырдаганга чейин жеттик эле. Эми боздогонго чейин жеткенбиз. Чек ара жок эле, тосулган жер жок эле. Өзбекстандын тосулган жерлерин көрүп алып көзүбүз күйчү эле. Жок, азыр сиз дагы ошону кылып атасыз. То есть жанагы зым менен тосулуп атат. Чек арабыз аныкталды, чекиттер коюлду. Анан бул жагынан жакшы. Андан сырткары жанагы коргоо министрлигинде кызмат өтөп аткан жоокерлердин, ошол жердеги баягы контрактниктердин айлыктарын көтөрдүңүз, үйлөрдү берип атасыз. Көптөн эми коркпой төрөй бергиле деп атасыз. Аныңыз жакшы, азаматсыз. Анан дагы бир жагы улуттук бир эркти, улуттук кызыкчылыкты белгилеп көрсөтүп атасыз. Аныңыз дагы жакшы. Баягы күнү Бишкек мэри менен жанагы Тулеевдин Олд Бишкек деген долбоору боюнча барганда дагы ошол Бишкек мэрине бир нерсени түшүндүрдүңүз да сиз. Ошонуңузга дагы мен абдан ыраазы болдум, ачык айтып коеюн. Ошол жерде мэр өзүнүн мэр экенин, ал мэр биринчи кезекте элге кызмат кылыш керек экенин, ал Тулеевке кызмат кылыш керек эмес, бизнеске эмес, ал элге кызмат кылыш керек. А бизнестин бардыгына мындай бирдей калыс карап, анан элге, жашоочуларга шарт түзүшү керек экенин мындай белгилеп айттыңыз да. Ошонуңуз абдан туура болду. Себеби менин байкашымча баягы элге барып одураңдап, элге барып коорс, орой мамиле кылып сүйлөп, анан Тулеевке келгенде барып кучакташып көрүшүп аткандык бул өтө чоң саясий, өтө чоң репутациялык ката болгон деп айтат элем Бишкектин мэрин. Ошол нерсени ордуна койгонуңуз, ордуна ошону так мынтип сайып көрсөткөндүгүңүз жакшы болду. Анан эми жанагы жоокерлерге ошол мына чек ара кызматына жанагы эркиндиктерди берди деген сөздөрдү угуп атабыз. То есть эгерде коркунуч жаралган болсо, эч кимден жооп, эч кимден уруксат сурабай туруп ок чыгарууга уруксат деген сыяктуу ушундай бир чоң саясий, чоң ушул мыйзамдык кадамдарга барды деп угуп атабыз. Ал дагы абдан жакшы, менин оюмча, чечкиндүүлүк болгон. Эми ошол Камчыбек Ташиевдин, ошол генералдын негизги сапаттарынын бирөөсү ошол чечкиндүүлүгү, ылдамдыгы, чапчаңдыгы, анан чарбачылдыгы. Мына ушул жактары абдан жакшы эффектисин берип атат. Эми менин оюмча ошол мынау жылда ушул урматтуу ушул Камчыбек Ташиев мырзага мен албетте 2026 жылда дагы ийгилик каалайм. Ошол эле темпиңизден жазбаңыз деп айткым келет. Ошол эле ылдамдыкты сактаңыз деп айткым келет. Ушундай